Саламатсыздарбы, урматтуу марафон катышуучулар, урматтуу айымдар. Сиздер менен бүгүн күз айынын эң башында керемет таңда ушинтип жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле мен марафон катышуучуларымдын ар бир эже сиңдилеримди чын жүрөгүмдөн мен ыраазычылык билдирем. Сиздерден күн сайын эмес, саат сайын улам каттар келет. Сиздерге болушунча жооп бергенге аракет кылам, сиздер менен сырдашканга аракет кылам. Ошондуктан кээде жетишпей калганда туура түшүнүшүңүздөрдү каалайм. Анткени мен жаман ойдо же болбосо сиздерди укпай койгондой мааниде мен сиздерге жооп бербей койгон жокмун. Анткени чынын айтсам жетишпей калып жатам. Ошондуктан сиздерге эртең менен дагы өзүмдүн иштеримди кылып, эртең менен туруп медитация жасап, аффирмация жана өзүмдүн максаттарымды дагы да ишке ашыруу үчүн көптөгөн ритуалдарды, көптөгөн техникаларды аткаруу үчүн ушундай жасап отуруп бир аз убакыт кечигип калды. Ошентсе дагы сиздерге видео жасаганга аракет кылдым. Анда эмесе сиздерден келген эң көп эмне жөнүндө каттар келет? Менде сиздерге то есть сиздерден мага үй алганга жана машина алганга, жолдошумдун жолун ачканга, ушундай дайыма иштейт, эч нерсеге жетпейт, квартирабыздан ашпайт, же болбосо кандай могу жерге жазып алгам, же болбосо дагы жаш өткөн эжелерге, мисалы мен ушундай тамаша иретинде болсо дагы жаш өткөндө ушундай жашаруунун жолдору барбы деген ушундай суроолорду берип жатышат. Демек мен сиздерге бүгүн эң сонун техникалар менен, эң сонун көнүгүүлөр менен бөлүшөмүн. Ошондой эле кечээки 2-июлдан 2-августка чейинки марафон катышуучулар, эгерде сиздер да угуп жаткан болсоңуздар, чын дилиңиздерден ыраазычылык иретинде Instagram баракчама комментарий калтырып койсоңуздар, сиздерден кийинки келе турган айымдарды, кыздардын балким сиздер себепчи болуп жардамыңыз тийип калат деген ойдо менин Instagram баракчама өз ойлоруңуздарды, өзгөрүүңүздөрдү, ой пикириңиздерди сөзсүз түрдө калтырыңыздар деп айтат элем. Анда эмесе сиздерге бүгүн үй алганда эмне кылуу керек? Мен кандай гана китептерди окубайын, кандай гана адамдар менен сүйлөшпөйүн, баары үй алыш үчүн эң биринчи кезекте, кандай гана максаттарды аткарбаш үчүн эң биринчи кезекте күн чыкканда мурда адам туруш керек экен. Ошол эч кандай иши жок болсо деле, эч жакка барбаса деле, үйдө отурса деле, аял болобу, эркек болобу, эртең менен сөзсүз түрдө туруп алып, ошо күндүн чыгышын карап отуруш керек экен да. Ошо күндүн энергиясынан күч алып, дем алып, ошол күндүн энергиясы менен шыктанып, башкача бир мен айтам го сиздерге, эртең менен жок дегенде 30 минута, минимум 30 минута тынчтыкты, убакытты өзүңүздөргө бөлүңүздөр деп. Анткени эртеден кечке жумушта айланабыздагы ар кандай адамдар менен моундай негативдүү маалыматтар менен адам өзүн мындай чарчатып салат да. Нерв жактан дагы, сырткы физический жактан дагы адам өзүн аябай чарчатып салат. Эч нерсеге желаниясы жок, кечиндеси келет, тамактанат, кайра уктайт, ошол эле коёндой окшош күндөр өтө берет. Ошондуктан сиздер эң биринчи кезекте өзүңүздөрдү таап, чыныгы өзүңүздөр менен, ички жаныңыздар менен сүйлөшүп, ушул издеп жүргөн сурооңуздарга жооп алыш үчүн эртең менен сөзсүз түрдө туруп өзүңүздөр менен өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр. Чындап өзүңүздөр менен өзүңүздөр сүйлөшүп баштаганда суроолоруңуздарга жооп табасыздар. Кала берсе сиздерге мына оң жагыңыздарда, сол жагыңыздарда турган эки периштелер сиздерге ушунчалык туура багыт көрсөтүп, балким шыбырап айтат кулаңыздарга, балким кандайдыр бир белгилер менен айтат. Мен ушундай нерселерге аябай ишенем да, ошондуктан жашооңуздардагы проблемаларыңыздарды, көйгөйлөрүңүздөрдү, келишпестик мамилелердин баарын эки периштеңиздерге тапшырып коюңуздар. Алар менен сүйлөшүңүздөр, аны дос катары тутуңуздар. Анткени периштелер дайыма жакшы иш кылганга ашыгып турушат. Кимдир бирөөлөргө эмес, ошол өзүнүн ээсине, ошол адамга
жардам бергенге ашыгып турат, жакшы иштерди кылып пайдалуу болсок экен деп периштелердин милдети жана максаты ошол экен. Алар канчалык адамга жардам кылган сайын ошончолук өздөрүн мындай периште, ангел сезишип ошол нерседен рахат алышат экен. Ошондуктан периштелерге уруксат бериңиздер. Ал нерселер менен сүйлөшүп, бүгүн мага ырыскы бер, бүгүн мага ушундай жетишпеген нерселеримди жеткенге жардам бер. Ушул нерсени мен сага тапшырдым деген сыяктуу кандай билбейм, кандай сүйлөшөсүздөр, ошол нерселерди тапшырып салыңыздар периштелерге. Ошентсе дагы мен силерге мурдагы видеолордо дагы айтканмын, андан дагы кийин дагы айта беремин. Мурдагы видеолорду көрүп туруп деле ошол нерселерди аткарбай кайра эле ошол суроолорду берген кыздарга, эжелерге, сиңдилерге дагы бир сонун техниканы айтып кетейин. Демек, үй алып жатканда эмне кылуу керек? Сиздер прям ушунчалык үй алгыңыздар келет, үйлүү болгуңуздар келет. Кээде үмүтүңүздөр үзүлүп калат, качан үйлүү болом, мен ушу квартирадан качан чыгам деп. Эң туура эмес кылган нерсеңиз ошол жашап жаткан квартираңыздан жадап көргүңүз келбей, ушундай жаман көрүп жаткан болсоңуз, эч качан үй ала албайсыз. Ал үйдүн дагы ээси бар. Ошол үй менен тил табышканга, ошол үйдүн ичинде буюмдар менен прям тирүү жан катары сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Ошондо сизге ал үй ыраазы болуп, сизди башка жака чын жүрөгү менен башка үйүңүзгө кое берет. Анткени бул жашоо бизди курчап турган нерселердин баары жандуу. Алардын өзүнүн энергиясы бар. Мисалы, бир буюм алганыңызда сиздин көңүлүңүз көтөрүлүп, кубанычыңыз ушунчалык чексиз болуп кетет. Демек, ал сизге энергия тартуулап жатат. Кээ бирки эски буюмдарыңызды карап, эскирип калыптыр деп сразу көңүлүңүз түшүп кетет. Демек, ал сиздин энергияңызды алып салат. Ошондуктан мен айтам го дайыма, үйдөгү колдонулбаган буюмдардын баарын жок кылыңыздар. Ал нерсе адамдын энергиясын алып, ошо үйгө жаман негативтерди, жаман энергетикаларга толтуруп салат деп. Ошондуктан ошол азыркы жашап жаткан үйүңүздү прям ушунчалык сүйүп жыйнаштырып жатканда, ар бир могу столдорду, кир жууп жаткан машиналарга чейин, сизге чай берип жаткан чайник, кружкаларга чейин, ар бир сервистерге чейин, кашык, вилкаларга чейин, ошолорго чейин сүйлөшүңүз. Бизге ушинтип камкор болуп жатасың, бизди тоюнтуруп жатасың, биздин кийимдерибизди жууп жатасың деп ошол ар бирин сылап, жыйнаштырып жатканда ошентип сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Достошуңуз, мындайча айтканда. Андан кийин экинчи варианты. Сизге кайсыл үй жагат, кандай үй жагат, ошол сиз көз алдыңызда кандай үйдү элестетесиз, кандай үйдү мечтать этесиз. Ошону сиз шаарда бар да ошол үй, ошол жерге барып олтуруңуз дагы, элестетиңиз. Сиздин үйүңүз ошол. Барып үйдүн маңдайына олтуруп алып, Кудайдан ушунчалык сураныңыз. Кудай, ушул үйдү, же болбосо ушундай үйдү мага насип кылчу. Ушундай үйгө кирип жашаганга мага уруксат берчи деп. Ошол жакшы көргөн үйүңүздүн астына барып, ошол жерде тилек кылсаңыз, анткени сиз прям каалап жатасыз да. Ошол максатыңыз сиздин ар бир жүрөгүңүздөгү, денеңиздеги кан тамырлар менен кошо кан аркылуу уругуштап атып жатат. Мен ошол үй алышым керек, машина алышым керек деп ошол максатыңыз сизди ичиңизден тээп жатат, ишке ашыш үчүн. Сизге күч берип жатат. Ошондуктан машина алгыңыз келсе дагы, үй алгыңыз келсе да, өзүңүз жактырган ошол машинанын астына барып, ошол үйдүн астына барып алып, визуализация жасаңыз. Кадимкиде сиз ошол үйдүн ичинде кирип, чыгып, иштеп жүрөсүз. Ал үйдү тазалап жүрөсүз. Ал үйдө балдарыңыз менен бактылуу болуп, ойноп, кубалашып жүрөсүз. Ошентип элестетиңиз. Күн сайын барып, жок дегенде 5 мүнөттөгө болсо дагы ошол жерге барып, тилегиңизди айтып, Кудайга жалынып, андан кийин ошол үйдү фотосун таап, интернеттен таап алып туруп, сиз дневнигиңизге чаптап салыңыз. Каждый день дневнигиңизди ачкан сайын ошол үй сизге көзүңүзгө көрүнүп туруш керек. Көзүңүзгө көрүнүп турган сайын максатыңызга бир аз болсо дагы мындай ойготконго жардам берет ошол дневник. Мен ошон үчүн айтам, дневник жазыңыздар. Анткени өз колуңуздар менен жазган ар бир тилек жандуу,
ал энергиясы күчтүү болот, энергетикасы күчтүү болот. Ошондуктан жазып, ал нерсени керек болсо сүрөттөрүн чаптап, керек болсо колуңуздардан келсе фотошоп кылып жанына эмне кылып өзүңүздөрдүн фотоңуздарды жасап коюп коюңуздар. Как будто сиз ошол үйдө кирип чыгып жүрөсүздөр. Же болбосо машина айдап бараткан элестетип ошол жерге өзүңүздүн олтурган кербезиңизди фотошоптонбу же башка эмеденби чаптап туруп ошол жерде сиз машинаны айдап баратасыз. Ал машина сиздики. Демек сиз максаттарды жандандырып атасыз, ишке киргизип атасыз, ал максатыңызга энергия берип, күч берип атасыз. Ошондо гана сиздин максатыңыз ишке ашуу күчүнө ээ болот. Андан кийин үчүнчү варианты үй алыш үчүн эртең менен сөзсүз туруш керек. Мен сиздерге айтам го, дайыма эгерде мен чыкпай калган кезде дагы сиздер медитация, аффирмацияларды сөзсүз айтышыңыздар керек. Сөзсүз айтышыңыздар керек. Медитация деп кээ биркилер сен динибизге туура келбеген нерсени айтып атасың. Медитация бул сүкүт салуу, кыргызчасын айтканда. Сүкүт кантип салат? Бизде кыргыздарда илгертен ата бабаларыбыз бул нерселерди могу космос менен, башка көзгө көрүнбөгөн алам менен сырдашып, сүйлөшүп, бизге көптөгөн сырдуу, керемет нерселерди калтырып койгон. Анан убакыт өтүп көп нерселерге тыюу салдырып койгон да, эмнегедирчи. Адамдарга туура эмес түшүнүк калтырып калбаш үчүн. Эми ошо шарият боюнча айтып жаткандарга мен кайрылат элем. Биздин пайгамбарыбыз, мен дагы китептерди окугам. Мен мисалы үчүн китептерди окуп, башка бардык китептерди окуй берем, керектүүсүн алам, керексизин албайм депчи. Биздин пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейин үңкүрдө жоголуп кетет. Ошол жерде кат сабаты жоюлбаса дагы ошол жерде эмне кылган? 40 күн бою караңгы жерде олтуруп алып, ал сүкүт салган, медитация жасаган. Аны биз жоголуп кеткенин кээ биркилер туура эмес айтышып, кээ биркилер ар ким өзүнүн түшүндүгүнө жараша эмне кылып атат? Маалымат алып, ошо китептерден өзүнүн түшүндүгүнө жараша сиңирип алып атат. Мен ойлойм, ошол жерде сүкүт салып, медитация жасап, көзүн жумуп алып, өзүнүн ички жан дүйнөсүн, өзүнүн жанына жана ошол периштелер, Аллах берген ушундай бир керемет менен кат сабатын жоюп, ошол нерсе менен өзүнө кандайдыр бир илим алып алган. Ошондуктан мен сиздерге айтам, медитация жасаңыздар, сүкүт салыңыздар. Балким издеп жүргөн сурооңуздарга жооп аласыздар. Балким ойгото албай жүргөн талантыңыздарды ойготосуздар. Мына ушундай. Ошондуктан үй алуунун жана машина алуунун кандайдыр бир финансы проблемаларды чечүү үчүн мен сиздерге жана күнү айткам, Аллахтын 99 атын сөзсүз түрдө жаттаңыздар. Анткени ал живой аффирмация. Кыргызча переводун окусаңыздар, ар бир переводу өзүнчө бир кереметтүү, ырыскы берүүчү, күч берүүчү, коргоочу, жамандыктардан сактоочу, аябай чоң, кереметтүү, кудуреттүү, көптөгөн ырыскылардын ээси. Мына ушундай жан берүүчү ооругандар үчүн дагы мына ушул аффирмациялар ичинен өзүңүзгө керектүү ырыскы берүүчү ар-разаки деген сөздүн жери бар. Анан кийин дагы ушундай ырыскыны көбөйтүүчү жана ушул мартабаны жогорулатуучу. Мына ушуга окшогон өзүңүзгө жаккан 3 Аллахтын 99 атынан 3өөнү тандаңыз дагы. Эгерде үй алгыңыз келсе, машина алгыңыз келсе, ошонун ичинен ырыскы берүүчү, ырыскыны азайтуучу, күч берүүчү, коргоочу, ошолордун ичинен өзүңүзгө жаккан ошол 3өөнү тандап туруп, жаттаңыз дагы 3өөнү. 99 жаттабасаңыз дагы 3өөнү жаттап туруп, кечке айта бериңиз. Кирип чыкканда, көчөдө жүргөндө, кимдир менен сүйлөшүп атканда, ал адам менен сүйлөшүп атсаңыз дагы, бирок оюңузда, тилиңизде, дилиңизде ошол нерсени кайра-кайра кайталай беришиңиз керек. Кайра-кайра кайталап айта беришиңиз керек. Ошол нерсе сиздин кожаңыздын, клеткаларыңыздын ар бир бөлүкчөсүнө ошол сөздөр сиңиш керек. Анткени сиздин кичинеңизден бери келаткан, төрөлгөндөн баштап азыркы күнгө чейинки келаткан ар бир негативдер, негатив ойлор, уруш, талаш, скандалдардын баары мээңизде эмес, могул кожаларыңыздын көзгө көрүнбөгөн клеткаларына сиңип бүткөн. Ошондуктан биз жакшы нерселерди ойлой албайбыз. Ошондуктан биз жакшы нерселерди, чоң глобальный нерселерди мечтать эте албайбыз. Кимдир бирөөлөрдүн астында өзүбүздүн оюбузду айта албайбыз. Анткени биздин ойлорубуз, санабыз, түп санабыз, сознание, подсознание могул ар бир сүйлөгөн тилибиз дагы, көзүбүз дагы жамандыкка канып бүткөн. Аны оңдош аябай кыйын.
азыркы жашыңыз канча болсо, сиз дагы ошончо жыл аракет кылышыңыз керек. Бирок аябай катуу аракет кылсаңыз, максимум 3 айдын ичинде сиз өзүңүздү болуп көрбөгөндөй 180 градуска өзгөртүп алсаңыз болот. Башкадан төрөлсөңүз болот сиз. Ойлоруңузду баарын сол жакта жүргөн ойлоруңуз болсо оң жакка резко бурсаңыз болот. Мына ушул сиздерге эгерде кыргызча аффирмация айтыш ушунчалык эме болуп атса, сиз ушундай дин жолунда аябай таза жүргөн адам болсоңуз, мындайча айтканда, дайыма шарият менен жүргөн болсоңуз, анда Аллахтын 99 атынын ичинен өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген сөздөрдү тандаңыз дагы үчөөнү. Ошол нерсени кечке чейин айта бериңиз. Эмне максатыңыз болсо ошол нерсени айтыңыз. Мисалы, үй ала албай жүргөн болсоңуз, ырыскы берүүчү. Үй сата албай жүргөн болсоңуз, ошонун ичинде дагы сизге керектүү сөз бар, ошол максаттарды ишке ашыруучу, максаттарды, тилектерди кабыл алуучу бар го, ошолордун переводу менен мен сиздерге бергем. Ошолорду алып туруп кайталаңыздар, кайра кайталай бериңиздер. Мен айтам, максимум ошо 21 күндүн ичинде прям супер ошол нерсе ишке ашат. Анткени сиз тирүүсүз го, сиздин сөзүңүз тирүү, сиздин айтып жаткан мына ойлоруңуз тирүү. Эмнени ойлодуңуз? Мисалы, сиз жамандыкты ойлой бердиңиз, бүгүн мисалы үчүн жаман нерсени ойлодуңуз, бүгүн дагы бир проблеманы кантип чечем деп ойлонуп отурасыз, бирок эч кандай чечилбей атат. Эртеси күнү дагы деле ошону ойлонуп отурасыз. Эгерде келечегиңизди оңдойм десеңиз, мына азыртан баштап ойлоруңузду өзгөртүңүз, прям өзгөртүп салыңыз. Болду, мен ойлобойм деп туруп, ушунчалык проблемалар биринин артынан бири келип жатса дагы, жакшы нерселерди ойлой бериңиз. Эртеңки күнүңүздү сиз ушул өзүңүздүн оюңуз менен, сүйлөп жаткан тилиңиз менен өзгөртүп аласыз. Кайра эле ушул нерсени айта бергенден кээ биркилер жадаган чыгар, бирок мен жадабайм. Кайра айта берем. Анткени азыр информационный доордо жашап жаткандыктан өзүңүз деле байкасаңыз керек. Телефондо бир нерсени ойлосоңуз, же кимдир бирөөнү ойлогон болсоңуз, ошол нерсе же кандайдыр бир маалыматты издеген болсоңуз, ошол нерсе телефондон заматта чыгып калат, как будто сиздин ойлоруңузду угуп жаткандай ошо телефон. Бул бизге көрүнбөгөн кандайдыр бир көзүбүзгө көрүнбөгөн космос менен байланыштырып турат. Мына бул аалам, биз жашап жаткан дүйнө бул көзгө сыяктуу. Сиз эмнени өзүңүздөн чыгарсаңыз, жашоо сизге ошол нерсени чагылдырып өзүңүзгө кайтарып берет. Анткени көзгөгө карасаңыз, күлүп карасаңыз, сизге күлүп карайт. Кабагыңызды салып, проблемаларды ойлоп, ыйлап олтурсаңыз, ал дагы ыйлап олтурат. Ошондой эле сиз адамдарга, жашоого күлүп, мен бактылуумун, мен бүгүндөн баштап күчтүүмүн, ар бир тилектерим орундалат, мен бармын, мен баймын деп ичиңизден ушунчалык проблемалар эзип атса да ошол нерселерди айта берсеңиз, жашоо сизге ошондой ответ кайтарат. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан проблемаларды айтып, ой мен тигинде болуп калдым, ой мен ушунда болуп калдым, менин машинам жок, менин үйүм жок, менин проблемам ушундай, күйөөм менен урушуп атам деп проблемаларды айтардан мурда эртең менен ойгонуп алып, жарым саат убактыңызды өзүңүзгө бөлүп, көзүңүздү жумуп, медитация кылып, ойлонуп өзүңүзгө суроо бериңизчи. Мына ички жан дүйнөңүзгө путешествие жасаңыз. Саякат кылыңыз ал жерде. Ыз учуулардын баарын токтотуп, скандалдардын, уруштардын баарын бээриңизден алып салып туруп, таштап ыргытып, эч нерсе кылбай жатыңызчы, ойлонуп. Мына ошондо сизге, балким сизге ырыскы бере турган, сизге ушундай акчаларды, сизге үйлөрдү, машиналарды алып бере турган бир сиздин катылып жаткан таланттарыңыз, катылып жаткан касиетиңиз бар. Ошол нерсе аркылуу сиз бүгүндөн баштап өзүңүздүн жашоо образыңызды түзүп аласыз. Аябай образга берилип кеттим окшойт. Андан кийин мага бир жашоолуу эже аябай ушундай позитивный экен, ошентсе дагы мага суроо бериптир. Мен ал эженин суроосун дагы кимдир бир эжелерге пайдалуу болуп калат деп, мен ошон үчүн ушул видеого чыгарууну туура көрдүм. Ал айтат: ай кызым ай, жашоо өткөндөн кийин ушундай дагы жашыруунун жолу бар. Мен аябай ушундай
ички дүйнөмдө жашмын дейт, жаш бала кыялмын, тамашалап сүйлөймүн, баарына жакшы сүйлөгөнгө аракет кылам дейт. Бирок ушул мен сырткы көрүнүшүмдү дагы да жашарткым келет деп туура эле ойду айтып жатат да. Ал эженин айтканы, мисалы үчүн күйөөсүнө, жолдошуна жакшына көрүнүш үчүн ошол туура эле ойду айтып жатат. Мен ал эжеге мынтип жооп берейин. Бул нерсени мен Instagram баракчама да бөлүшкөн элем. Жаш өткөн сайын адамдын энергиясы ушундай алсырап жоголуп, могул жердин тартылуу күчү адамды өзүнө тартып баштайт экен да. Чарчай берет экенсиң, жерге жата калат экенсиң, сулай эле туш келген жерге жата калсам, бир аз эс ала калсам деп эле, анткени жаш өткөн сайын жер өзүнө адамдын жанын тартып баштайт экен. Мына ошондо адамдын энергиясын, аялдын энергиясын көтөрүү үчүн мен силерге айтып атам, ошон үчүн медитация жасаңыздар деп. Дайыма колуңуздарды бийикке көтөрүп, асманга көтөрүп, бийикке көтөрүп олтуруңуздар. Ушундай тик туруп алып туруп, колуңуздарды асманга сунуп тура бериңиздер. Ошондо өйдөгө карап, сиздин энергияңыз өйдөгө карап чыгат экен. Мисалы косметологко барсаңыз деле, бетиңиздерди жасаганда мондай ылдыйдан жогоруга карай жасайт. Анткени жаш өткөн сайын могул беттин териси ылдыйга карап, төмөнгө карап түшүп кете берет экен. Могул ички органдарыбыз, аялдардын көкүрөгү, денеси, кожасы, ички жүрөгү, өпкө бүт баары эле ылдыйга карап, керек болсо аялдын жатындары дагы ылдыйга карап түшүп кете берет экен. Ошондуктан кожаларыбыз ар бири мынтип салбырап калат экен да, ошо жаш өткөн сайынчы. Ошон үчүн жаштыгыңызды сакташ үчүн мен медитацияны көбүрөөк жасап, могул колуңуздарды бийик асманга көтөрүп, дайыма көтөрүп жүрүңүздөр. Дем алып туруп эле дем чыгарып бериңиздер. Мен азыр үйдө отурам, ошондуктан мага сиздерге көрсөткөнгө мага неудобно болуп атат. Сиздерге мындай түшүнүктүү эле айтып жатам. Колуңуздарды прямо асманга көтөрүңүздөр. Дем алып, кайра чыгарып бериңиздер. Ушул нерсени 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу, 10 жолу кайталай бериңиздер. Энергияңыздар жогоруга карай болот, көтөрүлөт. Андан кийин мен дагы бир эң акыркы нерсени, дайыма эле негативди ойлой берем, дайыма эле сыгыла берем, ойлоно берем, эмне кылсам болот? Ушул нерселерди урушчакмын. Ошол нерселерди жазган 5-6 жолу ушундай эсимиз келди окшош, башка адамдардан. Ошол нерсени мен сиздерге жолдорун айтып берейин. Кадимкидей кагаз, ручка аласыздар. Жазганды жаман көрсөңүз дагы ушул нерсени аткарышыңыз керек. Кадимкидей кагаз, ручка алып туруп, монтип алып туруп, ошол жерге бүт баардык негатив ойлоруңузду, жаман көргөн адамыңызды, качан өзүңүздөгү жактырбаган сапатыңызды, айтор эмне кандай гана негатив болбосун оюңузга келген жаман жакшы сөздөрдүн уят болобу баарын жазып бериңиздер. Баарын жазып толтуруп кете бериңиздер. Колуңуздан жакшы ой келген болсо, аны да жазып бериңиздер. Прям ар бир жолдун башына жазып кете бериңиздер. Анан баарын ошол жазып бүткөндөн кийин ойлонуңуздар, окуйсуздар дагы башынан баштап аягына чейин. Окугандан кийин жанагы жерде карап көрсөңүздөр, биз азыр позитивный аффирмацияларды айтып атабыз. Мен бармын, мен баймын, мен сулуумун, мен бактылуумун деп. Жанагы жерде окуп көрсөңүздөр, мен мисалы айтканда, ар кимдики ар кандай, менин денем жакпайт, денемдин мүчөсү жакпайт, келбетим жакпайт, семизмин, же болбосо мен бактысызмын, мен күйөөм менен уруша берем, мен өзүмдү кармай албайм. Мына ушундай сыяктуу жаман сөздөр жанагы жерде жазылды да, ошону антонимин, карама каршысын жазасыз. Мисалы, мен семизмин, келбетим жакпайт деген болсоңуз, мен сулуумун, менин келбетим аябай сымбаттуу. Же болбосо, мен урушчакмын, менин күчүм жок, эч кандай проблема чече албайм десеңиз, мен ар кандай проблеманы, ар кандай көйгөйдү оңой менен чече алам. Менин энергиям күчтүү, мен күчкө, энергияга баймын, мен сулуумун. Ар бир негатив сөздөрдү, ар бир көйгөйлөрүңүздү ошо баракка жазылган жердеги ошонун оң жагына оодарып,
позитивдүү аффирмацияга айлантырып аласыз дагы. Ошол нерселерди айтып жүрө бериңиз. Мындайда мен ушул кезге чейин канча видео чыгардым, кайра эле ошол суроолорду бере беришет да. Биздин жашообузду өзгөртө турган, могул күнүмдүк нерсебизди өзгөртө турган байлык, бийлик, финансовый проблемалар, мына ушулардын баарын өзгөртө турган нерсе бир гана: кагаз, ручка, ойлорубуз, сүйлөгөн сөзүбүз. Башка эч нерсе эмес. Сиздин башыңызга жана дагы да айттым, бир сыйкырчы келип, волшебник келип туруп, сыйкырдуу таягы менен башыңызга бир чаап өзгөртүп кое албайт. Бул нерсеге биз аракет кылышыбыз керек. Дагы күн сайын. Бир күн кылып, эртеси күнү желанияңыз кетип калып болуп турсаңыз, эртең кайра эле ошол күндү, ошол негатив жашоону көрө бересиз. Кайра эле ошол проблемалар сиздин башыңызга келе берет. Эгерде сиз проблемага көнүп калган болсоңуз, айла жок, эч ким сизге жардам бере албайт. Эгерде сиз проблемалардан жадап ушунчалык сабырыңыз түгөнүп аткан болсо, столдун үстүнө колуңузду уруңуз дагы: стоп, мен бүгүндөн баштап өзгөрөм. Мен уже башка адаммын. Эч кимге уруксат бербейм менин маанайымды бузганга, негатив маалыматтарды окуганга эч кимге, өзүмө да уруксат бербейм. Бүгүндөн баштап мен жашоомду өзгөртөм деп туруп, өзүңүздүн маанайыңызды көтөрө турган иштер менен алек болуңуздар. Бул өзүңүздүн мына колуңуздун ичинде, мына алаканыңыздын ичине максатыңызды салыңыз дагы ошону өзгөртүңүз. Маңдайыңызда жазылган тагдырды маңдай териңизди төгүп өзгөртүңүз. Жана бир эже жазыптыр мага, аябай ыраазычылык билдирип: мен ушунчалык ыраазы болдум ошо эжегечи. Мен күйөөм менен жашаганыма дейт 15 жыл болду дейт. Урушабыз, талашабыз, жумуштан келсем балдарым үйдү чачып салат дейт. Аларды келип алып урушам, андан кийин күйөөм жумуштан келип алып туруп, ал менин нервиме тиет, ал менен урушам дейт. Айтор ушунчалык уруштан тажадым, балдарым да уже безип бүттү дейт. Анан сенин сөздөрүңдү карап олтуруп, мен өзүмчө бир правила чыгарып алдым дейт. Антпесе мен ал нерсени айткан деле жокмун, ал нерсе өзүнүн жашоосуна башкача бир өзгөчө жаңылык киргизиптир. Ал кандай? Менин анчалык ашып ташып жаткан дүйнөм жок болсо дагы, бирок балдарыма жетиштүү түрдө ишим бар, өзүмө жарашыктуу жумушум бар, көрсө үйүм бар экен дейт. Болгону бизде бакыт жок экен дейт. Урушат экенбиз, бири бирибиздин көңүлүбүздү оорута турган ушунчалык жаман сөздөрдү айтат экенбиз дейт. Ошондо бүгүндөн баштап мен өзгөрүүнү мен өзүмдөн баштайм. Андан кийин мени карап жолдошум өзгөрүп баштайт, андан кийин балдарым өзгөрүп баштайт. Ошондо мен өзүмө план түзүп алдым дейт. Эң биринчи кезекте жумуштан келе жатканда, эшикти такылдатканда, ким бул деп балдарым айтканда, ачкыла, силердин мен ушул эменин королевасы келди. Жумуштан королева келатат, эшикти ачкыла деп айтсам, балдарым биринчи аң-таң калып элеп мени карап туруп калышат да. Кийин уже ар бир күн сайын келген сайын жана эшикти такылдатканда, ачкыла эшикти, королева келди дегенде, балдарым прям ушинтип күлүп, бактылуу болуп ача турган болуп калды деп ушинтет. Телефон чалганда дагы жанагы не болду деген күйөөм дейт. Королеваны угуп жатам деп күйөөсү ушинтип баштайт экен. Мына ушундан кийин уже бир жума болуп калды аткарганыбызга дейт. Башында аябай мага ушундай жат көрүнүштөрдү аткарганга ушундай непривычно болду, бирок адатка айлантып баштадым дейт. Балдарым дагы күлүп, жакшы мамалап эле мени ушундай мойнуман кучактап, кыздарым дагы өздөрү билип эле жумуштарды жасап, ушундай жакшы болуп калды эмнегедир. Мен ушунчалык өзгөрдүм деп ушинтет. Бир гана нерсе менен. Ар бир нерсе өзүңүздүн колуңузда. Аял өзгөрүш керек деген гана сөзүмөн ал эже өзүнө план түзүп алыптыр. Ошондуктан сиздер дагы суроо берерден астын, балким ошол суроо мен өзүмдүн жүрөгүмдө жатат эле деп ойлонуп көрүңүздөр. Мен да колуман келишинче сиздерге жооп бергенге аракет кылам. Ошондуктан сиздер менен бүгүн мен коштошомун. Ал эми түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, жогоруда айткан техникаларды түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, ошол жерге комментарийге же болбосо WhatsAppка жазсаңыздар. Андан кийин дагы бир нерсе, 2-июлдан баштап 2-августка чейинки катышкан марафончулар жана азыркы учурда катышып жаткан марафончулар ар бир ой тилегиңиздерди мага искренне благодарность катары
Инстаграм баракчама өзүңүздөрдүн оюңуздарды, тилегиңиздерди, пожеланияңыздарды калтырып койсоңуздар мен аябай бактылуу болот элем. Анткени сиздердин ар бир жазган сөздөрүңүздөрдү окуп алып туруп менде дагы мотивация пайда болуп, күн сайын изденип монтип жазып чыгам да, баракачы мен ушул нерсени план түзүп алам, ушул нерсени мен айтышым керек, ушул мен кыздар менен бөлүшүшүм керек депчи. Буюрса мен сиздер менен ушундай жолугуша турган күн келет. Мен ар бириңиздерди кучактап алам. Анткени сиз жалгыз эмессиз. Биз бири бирибизге мына ушундай эри шаркак болуп, бири бирибизди көтөрмөлөйлү. Мен сиздерди жакшы көрөм. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.